Салам достор, суроо жооп рубрикасын улантуудабыз. Инстаграмга келген суроолорду мен ошентип видео аркылуу жооп бергенди туура көрдүм. Эгерде бүгүнкү видеодо суроолоруңузга жооп албасаңыз, ылдый дагы биринчи видеону көрүңүздөр. Ал жакта жок болсо, дагы башка видеолор бар, ошолордун арасынан тапсаңыздар болот. Эгерде алардын ичинде сиздердин суроолоруңузга жооптор жок болсо, анда комментарийге жазгыла, кийинки видеодо сиздин суроолоруңузга жооп берем. Анда уланта берели. Биринчи суроо: Кыргызстанда Манас университетинде алгач C++ тилин үйрөтүшөт экен. Биринчи аны үйрөнгөн туура эмес дешет го кээ бирлер. Мен быйыл программированияга которулайын дедим эле. Анда Манаска тапшырганым туура эмес болуп калабы дейт. Аябай жакшы суроо экен. Билбейм бул кандай, кайсыл жактан чыккан ой. Программированияда кайсы тилден баштайсыз? Менин оюмча айырмасы жок. Эгерде эски тил болобу, жаңы тил болобу, C++, Java, JavaScript, Python болобу, ушу программированиядагы любой бир тилди жакшы деңгээлде үйрөнүп алсаңыз, кийинки код тилдерин үйрөнгөнгө жеңил болот. Сиз уже түшүнүп каласыз, код эмне экенин, ал кандай алгоритмде иштейт. Ошого кийинки тилдерди алып кеткенге жеңил болот. Андан сырткары C++ негизи эле университеттерде биринчи үйрөнө турган тилдердин арасына кирет. Бул эски тилдердин бири. Фронтенд үйрөнүп баштаганда деле ошо HTML, CSSден баштап, анан JavaScript өтөт. Ошондой эле C++ аябай күчтүү жана эски тилдерден болгондуктан, менин оюмча ошо C++тан үйрөнгөн деле туура болуш керек деп ойлойм. Ошого эч ойлонбой туруп, өзүңүз каалаган окууга тапшырып окусаңыз болот. Кийинки суроо: Менин сиңдим мектепти бүттү, эми жошко тапшырганы жатат. Менин программированияга окуу деп жаткам. Кошумча предметтен кыргыз тил менен биологиядан тапшырыптыр. Программированияга математика, физика болуш керек экен. Ошого башыбыз катып жатат. Сиз билбейсизби, кайсы университет кошумча тестти жок алат дейт. Буну ошон үчүн мен видеолорду тартып баштагам 2 ай мурун. Макалада жазылган ушул темада, кантип университет тандаш керек, кайсы убакта, качан ошо кесип тандоо боюнча ойлонуп башташ керек деген суроолордун баарына жооп бергем. Негизи эле кесип тандоону азыр көрүп жаткан жаңы окуучулар болсо айткым келет, эртерээк тандаңыз, эртерээк чечиңиз, ким болгоңуз келет, кайсы окуу жайда окугуңуз келет, кайсы кесиптин ээси болгоңуз келет. Бул өтө маанилүү. Сиз ошого жараша азыртадан даярданып баштайсыз. Бизде бул кандай десем, жакшы бат деле болчу көрүнүш. Кесипти акыркы күндө ойлонуп баштайт. Экзамендерди тапшырып, ОРТни тапшырып, ОРТнын баллын колго алгандан анан ойлонуп баштайт, мен каяка барсам, кайсы кесипти тандасам деген. Бул туура эмес. Уже болор иш болду. Эгерде сиздин сиңдиңиз программист болгусу келип жатса, основной баллы менен деле тапшырса болот. Эң негизги суроо бул жерде максатыңар кандай? Силер бюджетке аракет кылып жатасыңарбы же контрактка? Контрактный основадагы окууга, контрактылуу окуйм десеңиздер, проходной баллыңыз жетиштүү болсо, основной тесттен, анда сиз окууга өтө алсаңыз болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү турларда аракет кылып көрүңүз. Эгерде сиз бюджеттик основадагы окууга аракет кылып жатсаңыз, анда кошумча балдар керек болмок. Ошондуктан сиз биология менен тил тапшырганыңыз үчүн кошумча балдарды, керектүү балл ала албай калышыңыз мүмкүн. Ошого основной баллыңызды карап, университеттерге бара берсеңиз болот. Негизи эле ошо менин билишимче, контрактка өтүш үчүн основной баллды алыш керек. Английский үйрөнүш үчүн биринчиден болуп эмнеден баштасам туура болот деген суроо келди. Сиздин сурооңузга мен видео тарткам. Видеонун аты «Англис тилин кантип үйрөнсөм болот» деген ылдыйдагы видеолордун арасынан таап окусаңыз болот. Ошол жерде өзүм колдонгон ыкмалар менен бөлүшкөм. Кайсыл тилди биринчи үйрөнсөм жакшы болот деген суроо. Кайсы тилден баштайсыз айырмасы жок. Мен азыр кеңеш катары айтып жатам, Java, JavaScript же Python, ушу 3 тилдин биринен баштасаңыз туура деп.
Эмнеге дегенде азыркы маркетте ушу 3 тил лидер жатат. Ушу 3 тилдин бирин билген адис жумушсуз калбайт. Анан экинчи суроого мен айтмакмын, биринчи багыт тандаңыз деп. Ошо сиз тандаган багытка жараша тил тандасаңыз болот. Эгерде сиз мисалга алайлы фронтенд разработчик болгоңуз келсе, JavaScript окуп баштаңыз демекмин. Backendке Java'ны окуңуз. Python backendке дагы жарайт. Анан чоң маалыматтар менен, data менен иштей турган болсоңуз же автоматизация жасай турган болсоңуз, Python дагы туура келет. Ошого биринчиден тил эмес, биринчи багыт тандаңыз. Ошол багытка жараша тил тандасаңыз болот. Университетте 1C, Delphi, 7 Usual Basic тилдерин үйрөтүштү, бирок азыр көпчүлүгү бул программаларды колдонушпайт экен дейт. Университетте негизи эле дүйнө жүзүндөгү бардык эле университеттерде ушундай көйгөйлөр бар. Эски тилдерди үйрөтөт, программа азыркы маркетке караганда бир аз артта, бирок основаны үйрөнүш үчүн университеттин программасы аябай жакшы туура келген. Эгерде сиз ушу тилдерди деле бейсигин аябай жакшы деңгээлде үйрөнүп алсаңыз, кийин өз алдынча CSS'ти, анан өтүп Java'ны или JavaScript'ти үйрөнүп баштасаңыз, Python'ды үйрөнүп баштасаңыз, сизге жеңилирээк болот. Эмнеге дегенде сиз программированиянын основаларын билесиз. Ошого эгерде университетте буларды үйрөтүп жатса, үйрөнүңүз, андан сырткары дагы өз алдынча окуп, башка тилдерди да кошуп кетсеңиз болот. Саламатсызбы Айдан эже, мен келечекте Amazon сыяктуу чоң супермаркет ачкым келет. Ошого айтинин кайсыл багытын сунуштайт элеңиз дейт. Эгерде Amazonду как бизнес катары көрүп жатсаңыз, бизнесмен болом, ошондой нерселерди башкарам деп, анда бизнес школага барышыңыз керек. Именно сиз Amazonду как айтинин багытынан карап жатсаңыз, ошондой колдонмок ойлоп тапкыңыз келип же веб-сайт кургуңуз келип жатса, мен сизге full stack developer болуңуз деп айтмакмын. Full stack developer'лер бул бир продукттун, ошо бир продукттун башынан аягына чыгарган адистер. Өздөрү фронтендти да өздөрү жасайт, бэкендти да өздөрү жасайт. Негизи эле ошо бүт артында болуп жаткан бүт ийне жебине чейин билген адистердин баары ошо full stack developer деп коет. Ошондуктан если Amazonго окшогон веб-сайт, Amazonго окшогон application ойлоп тапкыңыз келип жатса, анда ошо full stack developer'дан баштасаңыз болот. 9-класстык кызым быйыл аяктады. Медик болоюн десем, 9дун базасы жок экен. Эми тилге окусамбы деп жатат. Уулум 10-классты бүткөн, айтишниктерди жактырып жүрөт. Азыр телефондон англис тилин окуп жатат. 10-классты бүткөндөргө жогорку окуу жай жок болсо керек. Эми 11-классты бүтүш керекпи? Биз аксынын айылынанбыз. Тилдерден аябай аксаган жерденбиз. Ошого тил билбегенден кийин кантип айти болмок элек деп жүрөбүз. Кичине кеңеш бере кетсең дейт. Кызыңыз медицинага кызыкса, медицинаны тандап окуса болот. Медицинада медшколалар Бишкекте бар болуш керек. Айыл жергесинде кандай экенин билбейм. Экинчиден, медицинанын дагы IT багытын тандаса болот. Ошо медицинадагы IT менен тыгыз байланышкан кесиптер бар. Эгерде келечекте жакшы кесиптин ээси болом десе. Тилди үйрөнсө болот, бирок азыркы учурда мен ошо англис тилин үйрөнгөнгө же китайский тилди үйрөнгөнгө атайын 4 жыл убакыт кетирип университетте окугула деген кеңеш бербей жатам. Эмнеге дегенде курстар аябай өнүктү. Тил үйрөнүш үчүн атайын университетке баргандын кажети жок. Ошо именно тилди, англис тилин, чет тилдерин негизи эле курстан үйрөнүп алса болот. Чет тил үйрөнүш үчүн негизги эле керектүү нерсе бул практика болуш керек. Практика болгондо эле адам өзү үйрөнүп кетет. Мен тилге ошончо убакыт кетиргендин ордуна айтмакмын, университетке тапшырып, башка бир кесиптин ээси болуп, тилди курстан үйрөнүп алыңыз деп. Балаңыз 10-класста окуп жатса, азыр балаңызда убакыт бар экен. 11-классты бүтсүн деген кеңеш бермекмин. Ага аттестат керек. Аттестаты жок болсо, кийин жогорку окуу жайларга тапшыра албайт. 9дун базасы менен калып калат. Ошондо 10 азыр ортодо калып калыптыр да. Либо 9дун базасы, либо 11дин базасы менен окууга өтүш керек болот. Ошого 1 жыл чыдап, 11-класска барып, 11-классты жакшы аяктап, азыртадан даярданып баштасын балаңыз айтиге кызыгып жатса. Айылда эч кандай чектөө жок. Айылдабыз, бизде мүмкүнчүлүк жок деген дагы туура эмес болуп калат. Америкада мен тааныган аябай жакшы ийгиликтерди багындырган
кыздар, балдар именно ошондой аксыга окшогон айылдардан эле чыккан кыз жигиттер. Баткенден бар, Көлдөн бар, Нарындан бар, бардык ошо Кыргызстандын 7 областынын айылдарынан чыккан жана азыр ийгиликтерди жаратып жаткан кыз балдар аз эмес. Ошого ошолордун бири болушу мүмкүн. Болгону эрте даярданыш керек. Балаңызга мен кеңеш катары айтмакмын, азыртадан даярдансын. Азыртадан аракет кылсын. Тил үйрөнгөнү аябай жакшы экен телефондон. Буну дагы күчөтүш керек. Азыр балаңызда окуй турган мезгил. Эч кандай башка нерсеге көңүл бурбай, эгерде 1 жыл жакшы даярданса, чет өлкөлүк университеттерге бюджетный основада кетсе болот. Мисалга алайлы, Европанын университеттери, Азиянын университеттери, азыр болсо биздин көптөгөн кыз жигиттерибиз Кореяда акысыз окуп жатат, Германияда окуп жатат, Францияда окуп жатат, Чехияда окуп жатат. Ошолордун бири сиздин балаңыз болуп калышы мүмкүн. Ал үчүн болгону убакыт керек, эрте даярданыш керек. Экзамендери өтө деле кыйын эмес. Тил боюнча экзамен тапшырылат, кайсыл жака барыш керек деп. Ошол окууга даярданган адистер менен жолукса болот. Азыр бизде аябай көптөгөн консалт компаниялар көп окуучуларды ошо чет өлкөлөрдүн университетине даярдаган. Ошолор менен тыгыз байланышта болсун, азыртадан аракет кылсын. Эгерде азыр аракет кылса, сиздин балаңыз 1,5 жылдан кийин, макул 1 жылдан кийин чет өлкөгө чыгып, ошол жактын билимин алып, программист боло алат. Ошо 1 жылды туура колдонсо, аябай сонун жетишкендиктерге жете алат жана акысыз билим ала алат. Разработка веб-сайта жана Python'ды жаңы баштадык. Бирок экөөнү тең алып кетүү мен үчүн оор болуп жатат. Башым айланып кетти. Эмнесин сунуштайсыз? Кыйналсам да экөөнү аракет кылсамбы же болбосо Python'ды же JavaScript'ти тандап, бирөөнү тандасамбы дейт. Жакшы суроо экен. Негизи эле бир убакта эки адистикти чогуу алып кеткен өтө кыйын. Айрыкча жаңы үйрөнүп жаткан студенттерге. Мен сизге кеңеш катары айтмакмын, бирөөнү тандаңыз. Бирөөнү ошо эки тилдин бирөөнү жакшы деңгээлде үйрөнүп алсаңыз, жакшы түшүнүп алсаңыз, кийинки тилди алып кеткенге сизге жеңил болот. Экинчиден, сиз кайсыл жерде жашайсыз? Эгерде сиз азыр Кыргызстанда жашап жатсаңыз, Кыргызстандын маркетин карап көрүңүз. Кайсы разработчиктер көбүрөөк керек? Менин билишимче, Кыргызстанда азыр фронтенд разработчиктерге жумуш көбүрөөк экен. Фронтенд девелоперлерге. Ошого мен сизге кеңеш катары айтмакмын, HTML, CSS, JavaScript'ти улантып, фронтенд разработчик болуңуз деп. Фронтенд разработчик болгондон кийин практика топтоо бир аз иштеп, проекттерди бүтүп, акырындан уланта берсеңиз болот. Анан Python'га өтүп, Python'дан JavaScript'ке өтүп, ошентип сиз өзүңүздүн билимиңизди жогорулатып, жана башка кесиптерге фронтендтен өтсөңүз болот. Мисалы бэкэндке же full stack developerге. Кийинки суроо. Азыр акысыз онлайн курстар барбы? Жөн отурбай курстарга катышып үйрөнсөм дедим эле. Өзүм быйыл 2-чи курс болдум. Бизнес информатика бөлүмүндө окуйм. Биринчи курста Excel, Word, PowerPoint программаларын гана үйрөттү. Башка дагы көп нерселерди үйрөнгүм келет IT боюнча. Сиздин YouTube'дагы каналыңызды көрүп отуруп, акысыз курс деген видеоңузду көрүп калдым. Ошол курс дагы деле күчүндөбү же бүтүп калдыбы дейт. Жакшы суроо экен. Университетте окуган студенттерге мен ар дайым айтам, университеттин программасы менен чектелбеңиздер деп. Эмнеге дегенде, азыр технология аябай өнүккөн кез. Күндө бир жаңы программалар чыгат, жаңы инструменттер чыгат. Ошого замандан артта калбаш үчүн адам саморазвитие менен алектениш керек. Университеттин программасынан дагы көбүрөөк мааниге ээ болот. Бул адам өзүн онлайн окуу. Азыр 21-кылым интернеттин заманы. Азыр интернетте бардык нерсе бар. Google'дын библиотекасы өтө чоң. Арасында аябай пайдалуу сайттар, маалыматтар бар. Ошолорду туура колдонуп үйрөнүш керек. Жана өзүңүз каалаган тилди таап алсаңыз болот. Орус тилде, англис тилде бар. Тилекке каршы азырынча кыргыз тилинде маалымат азыраак, бирок Кыргызстанда орусча билгендер көп. Ошого орус тилдүү курстар туура келет деп ойлойм. Сиздин сурооңуз боюнча YouTube'дагы видео Гарвардтын акысыз курсу болчу.
ал азырга чейин бар, 2021 жылга чейин уланат. Ошо видеону көрүп, ошо видеодо кандай көрсөтүлсө, ошентип ошо курска жазылсаңыз болот жана ошо курсту алып баштасаңыз болот. Андан сырткары негизи эле интернетте азыр акысыз маалымат өтө көп. Ошолордун арасынан дагы тандап үйрөнсөңүз болот. Сиз эми Excel, Word, PowerPoint эми билип баштаптырсыз. Мен сизге кеңеш катары HTML, CSS'тен баштаңыз деп айтмакмын. Акырын-акырындан JavaScriptке, анан Java'га өтөсүз. Коддун, программированиянын основасын түшүнүш үчүн ушундай оңой тилдерден баштасаңыз сизге жеңилирээк болот. Андан сырткары менин Telegram каналымда чоң пост жазылган. Мен билген интернеттеги популярдуу 7 платформа боюнча. Анын арасында Udemy бар, lynda.com бар, же Coursera, edX деген платформалар бар. Ошол сыяктуу платформалардын тизмеси жазылган жана ал платформалардан кандай код тилдерин үйрөнө алсаңыз болот жана акысызбы, акысыз эмеспи бүт информация берилген. Кааласаңыз ошо менин Telegram каналыма катталып, ошол маалыматтарды дагы колдонсоңуз болот. Мен сенин постторуңду окуп, угуп аябай таасирлендим. Биз дагы окусак болобу, бирок англисче билбейм дейт. Мен эч бир постумда айтпагам, англис тил билбеген адам код жаза албайт или программист боло албайт деп. Ар бир адам программист боло алат. Англис тилди билбесе дагы, математикадан жакшы болбосо дагы. Англис тил болгону ошо программисттерге көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет. Чет элге чыгыш үчүн, чет маркетке чыгыш үчүн. Мындай айтканда, сиз Кыргызстанда туруп, Европанын, Американын, Азиянын маркеттеринде, компанияларында иштегиңиз келсе, сизге сөзсүз түрдө англис тилди билиш керек болот. Бирок азыр программист болуш үчүн, азыр башташ үчүн сизге англис тилдин кереги жок. Англис тилди билбей деле программист болуп, Кыргызстанда иштесеңиз болот, же болбосо ошо орусча сүйлөгөн мамлекеттер менен иштешкен компанияларда иштесеңиз болот. Болгону эмне үчүн программирование менен англис тил ар дайым мындай чогуу жүрөт? Программирование үйрөнүп жатканда англисче сөздөрдү көп колдонулат, англис сөздөр менен үйрөнөсүз. Ошого англис тил тыгыз байланышта. Андан сырткары экинчиси, бүт дүйнөгө белгилүү болгон компаниялардын баары, IT компаниялардын баары англис тилдүү компаниялар. Ошого ошолорду иштеш үчүн, көбүрөөк мүмкүнчүлүктү пайдаланыш үчүн программисттер англис тилди дагы чогуу алып кеткенге аракет кылат. Кийинки суроо. Саламатсызбы, Айдан эже, мен сизден IT боюнча сурайын дегем. Мен өзүм ОШМУда окуймун. Кесибим инженер-программист. Мен да ITни үйрөнсөм дегем. Мен эмнеден баштасам болот дейт. Аябай кызыктуу суроо экен. IT бул дагы бир жолу айтып кетейин, бул багыт. Бул медицина деп айтылгандай эле, IT деген бул Information Technology. Ошонун кыскартылган аты. INT. Кыргызча айтканда маалымат технологиясы. Же орусча информационные технологии. Бул жөн эле багыт. ITнин ичинде аябай көптөгөн кесиптер бар. Медицинанын ичинде канча деген кесип бар. Бардыгыбыз билебиз, педиатр, стоматолог, фармацевт, терапевт, кардиолог болуп, хирург болуп бөлүнөт, подразделение болуп, аябай көптөгөн медиктердин кесиптери бар. Медсестрадан баштап кете берет. Доктор, ошо IT дагы ушу медицина сыяктуу эле бул багыт. Сиздин сурооңузда турат, сиз инженер-программист экенсиз. Сиз уже ITнин бир эң популярдуу кесиптеринин биринде окуп жатыпсыз. Сиз мындай айтканда программа жаза ала турган адис болуп чыгасыз. Сиз уже ITнин ичиндесиз. Болгону жакшы окушуңуз керек, темаларды түшүнүшүңүз керек, код үйрөнүшүңүз керек, программа жазганда үйрөнүшүңүз керек. Жана азыркы замандын талабына жараша ошо азыркы популярдуу тилдерди дагы өздөштүрүшүңүз керек. Сиз аябай сонун кесиптин ээси болуп чыгасыз. Ошого ушул мүмкүнчүлүктү колуңуздан чыгарбай, өз алдынча дагы көбүрөөк окуп, университеттин программасынан сырткары билимиңизди жогорулатканга аракет кылыңыз. Кийинки суроо. Айдан эже, мен да ITге окугум келет. Кантип өтсөм болот? Жашым 21-де, 18 жашымда ала качып кетишип, окуй албай калганмын. Азыр 2 кыздын энеси болуп отурам. Кыздарымдын жаркын келечегине
жол ачуу үчүн мен да дүйнө таанымды жогору болуусун абдан каалар элем. Кандай кылсам болот, эмнеден баштасам болот деген суроо экен. Жакшы суроо экен. Негизи эле бизде ушундай көйгөй бар. Ала качууну өзү токтотуш керек деп ойлойм. Бул туура эмес. Ар бир адам өзүнүн жашоон өзү чечиш керек жана өмүрлүк жанындагы партнерун ар бир адам өзү тандаш керек. Бирок бул кыздын мага мындай позитивный настрою аябай жакты. 21 жашта экен, бүт жашоо алдыда. 21 жашта элдер эми мектепти бүтүп, колледжди бүтүп, карьера кура турган кез, жаңы окууларды окуй турган кез, адашат, кайра оңдоп кетчү кез, мындай эч өкүнүч болбой турган кез. Бул кыздын бүт келечеги алдыда деп билем. Жана өзүнүн кыздары үчүн аракет кылып жатканы бул дагы сүйүндүрөт. Мен ошого окшогон кыз келиндерге кеңешимди айтмакмын. Өзүңөрдү өнүктүргүлө. Бул кызга эле эмес, негизи эле ушундай көйгөйдө отурган бардык кыз келиндерге айтмакмын. Эне бактылуу болгон учурда гана бала бактылуу болот. Адам бактылуу болуш үчүн сүйгөн ишин жасаш керек, өзүн өнүктүрүш керек, билимдүү болуш керек. Билимдүү болгон эне эч качан өзүнүн укугун тебелетпейт. Независимый болот. Астыга жылат, максат коет. Ошого азыр аябай жакшы мүмкүнчүлүк. 21-кылым интернет бардыгыбызда бар. Айыл жергеси болобу, шаар жергеси болобу, бардык жака негизи эле интернет жеткен. Интернетте аябай сонун марафондор болот. Саморазвитие боюнча конференциялар болот, курстар болот. Негизи эле азыр интернетте акысыз маалымат аябай көп. Ошону биз туура колдонушубуз керек. Өзүңүзгө максат коюңуз. Интернетке убакытты текке кетирбей, ар дайым изденүү менен алек болсоңуз жана өзүңүзгө ошол нерселерди жасаганга убакыт тапсаңыз, сиз астыга жыла аласыз. ITден баштабай эле коюңуз, эгерде ITге кызыкпасаңыз. Жөн эле саморазвитие менен алектенип отуруп, акыры бир чечимге келесиз. Ошондо балким IT үйрөнүп баштайсыз. Ошондо сизге түшүнүк келет. IT деген эмне, код деген эмне, коддун жардамы менен же технологиянын жардамы менен эмнелерди кылса болот деген бир сизде понятие болот. Ошон үчүн адам өзү өнүгүш керек. Мен кеңеш катары айтмакмын. Тил үйрөнгүлө, чет өлкөгө чыгыш үчүн билимдүү болуш керек. Азыр билимдүү болуш үчүн сөзсүз түрдө эле 5 жылдык университетти бүтүүнүн кажети жок. Азыркы заманда китепти көп окуган адам, көптөгөн курстарга, марафондорго катышкан адам, адамдар менен баарлашууну билген адам, мамиле курганды билген адамдар жакшы ийгиликтерге жетип жатат. Ошого өзүңүздү чектебеңиз. Менин жогорку билимим жок же дипломум жок, иштей албайм. Жок, азыр диплому жок дагы иштесе болот, диплому жок дагы жакшы жашаса болот. Ошого болгону аракет керек, максат керек. Ошого ар бир адам максат коюш керек, туура. Ошол максатты ишке ашырыш үчүн аракет кылып гана сиз ошо ийгиликке жетесиз. Ушуга окшогон видеолорду дагы тартып турам. Суроолоруңарды комментарийге жазгыла же Инстаграмдагы баракчама жазгыла. Жана биринчи суроо берердин астында изденип көрүңүздөр. Балким сиздин суроолоруңузга мен уже ответ айткандырмын. Жооп тартылгандыр. Ошого ошол жакты дагы ылдыйдагы башка видеолорду көрүп, анан суроолоруңуздар дагы пайда болсо, жазгыла, кийинки видеону ошол суроолор менен тартканга аракет кылам. Жана ушуну видеону сиз пайдалуу деп тапсаңыз, досторуңуздар менен бөлүшүп, видеого лайк коюп жана каналыма катталганды унутпагыла.